Туура, биз баатырларды эмес, чындыкты, адилеттүүлүктү табышыбыз керек. Адилеттүүлүк табылганда эч ким капа болбойт. Архивдер маселеси көтөрүлгөндүн себеби дагы ушул. Бизге чыныгы тарых керек, адилеттүүлүктү издөө үчүн керек. Бул биздин тарых алдындагы милдетибиз. Маселасы көтөрүлгөнүн себеби ушу. 40-50 жаштан жогорулар, мисалы советтик мезгилде окуп билим алгандар, өзүнүн Кыргызстандын тарыхын толук окуган жок да. Азыр мына деколонизация деген терминди айтканда дагы мойнуна алышпайт да. Биз колония болгон эмеспиз. Мисалы пилди 10 жыл чынжырлап казыкка байлап койсо, кийин аны бошотсоң деле ошол казыкты айланып жүрө бергендей эле кеп. Ага казык жок экенин сездириш керек. Эл өзүнүн бактысын башка бир өлкөдөн издеп, көз каранды болуп, башка бир өлкөгө байланбашы керек. Yani uşa fil. Советтик мезгил дагы биз үчүн тарых. Ал жаманбы, жакшыбы, биз аны өчүрө албайбыз. 74 жыл биз ошол мезгилде жашадык да. Анан ошол бүгүнкү күндө ошол совет мезгилинин катасын кайталап, советтик мезгилдеги эстеликтерди дагы талкалашыбыз керек. Ал да биздин тарых. Келечегинде алакалар жакшырып, чек араларды алып сала тургандай деңгээлге жетишибиз керек. Европада теги ар башка элдер бир чек арада жашайт. Биз болсо 1000 жылдык тарыхыбыз бир, теги бир эл. Бири-бирибизди чек арабыздан өтүш үчүн сааттап кезек күтүп, паспорт көрсөтүп жүрөбүз. Качан алакалар жакшырат? Бул үчүн бизге тоскоол болгон жалган тарыхтарды алып салышыбыз керек. Tarixdagi boyagi yolg'on nafratlarni olib tashlash kerak. Куугунтук курмандыктары подкастында эгемен жылдардан кийин өзүнүн тарыхына, тилине, маданиятына жаңыча мамиле кылып, өтүмүшүн кайра карап чыгууга далалат кылып жаткан Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин студияда Өзбекстандагы Катаган же кыргызча айтканда Куугунтук курмандыктары музейинин башкы илимий кызматкери тарыхчы Бахром Ирзаев, кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстанов. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Бахрам мырза, куш келипсиз сиз Кыргызстанга. Мына ушул сиздер азыр эле эсимде деген аянтчадан талкуудан келатасыздар да, деколонизация тууралуу көп сөз болуп атпайбы соңку учурларда. Мен сиздер келердин алдында эле ушул Facebook'ту барактап отурсам, Казакстандык футбол боюнча улуттук курама командасынын машыктыруучусунун тегерегинде талкуу көп болуптур да бүгүн. Себеби ал киши казакча суроо берген журналистке сен эмне французча сүйлөп жатасыңбы деп жооп берген экен. Балким тамашайым ал жагын ким билет. Бирок бул казак коомчулугунда аябай курч талкууларды жаратты да. Эмне үчүн мындан баштап атам? Себеби тил деле бул деколонизациянын бир бөлүгү, бир компоненти десек болот да. Негизи эле ушул азыркы Борбор Азиядагы деколонизация деген эмнеге жанданып калды? Толкундун өзү кандай болуп атат? Өзбекстанда кандай, Кыргызстан, Казакстанда кандай? Ушундан баштайлы? Сизден баштайлы да? Рахмат, to'g'ri savol qo'yyapsiz. Рахмат, туура суроо берип жатасыз. 90-80 жылдары кайра куруу учурунда СССРдин акыркы жылдарында коом ойгонду, жандануу пайда болду. Бул убакта Казакстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда дагы элдин маанайы көтөрүнкү эле. Анткени СССР тарап биз катары менен Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп, өзүбүздүн туубуз, мыйзамдарыбыз, кериптерибизди кабыл алып, кыйла убакыт ушундай толкундоолор менен жашадык. Мына биз эгемен болдук, мына бизди дүйнө таанып жатат. Дүйнөгө кадам таштап реформаларды жасап жатабыз дедик. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин эле карасак, эч нерсе өзгөрбөй жатат. Баягыдай эле тил көйгөйү, өнүгүүдөн али кабар жок. Дүйнөлүк базарга Кыргызстанда өндүрүлгөн, Өзбекстанда жасалган деген товарлар менен чыга албай жатабыз. Эмнеге мындай болду деген суроо берилбей жатат. Мына, эми гана деколонизацияга келдик. Казакстанды, Кыргызстандык окумуштуулар менен баарлашкандан кийин бир ойго келдик. Эгемендикти мыйзам менен жарыялап койсок эле баары бүтүп калбайт экен. Мисалы Африкада 1950-жылдары эгемендик алган өлкөлөр бар. Бизден 40 жыл мурда эгемендикке ээ болушкан. Азыркы күнгө чейин ичара португал, француз тилдеринде же башка Европа тилинде сүйлөшүшөт. Өндүрүлгөн товарлары мурунку басып алган колонизатор өлкө менен өнөктөштүктү жасалат жана жаштары ушул өлкөлөргө көп барышат. Бурдагы тарыхында Франциянын колониясы болсо, эмгиче Франциянын футбол курамасында ойнойт. Азыркы күнгө чейин өзүн Франциянын бир бөлүгү деп эсептегендери көп. Мындай карасаң, эгемендикти алганына 100 жыл болгон. Али күнчө 150 жыл мурун болгон окуяларды эстеп жүрөт. Бүт дүйнө сени эркин өлкө деп таанып билип жатат. Көрсө, мына ушул жерде деколонизация керек экен. Биз аны азыр баамдап билип жатабыз.
ошол посткоммунизм же постсоциалист дейбизби же деколонизация ошол ишке ашып баштаганда гана биз алдыбызга чоң максаттарды кое алабыз. Демек көйгөй мыйзамда эмес, көйгөй укукта эмес, ал аң сезимде. Мисалы, пилди 10 жыл чынжырлап казыкка байлап койсо, кийин аны бошотсоң деле ошол казыкты айланып жүрө бергендей эле кеп. Ага казык жок экенин сездириш керек. Эл өзүнүн бактысын башка бир өлкөдөн издеп, көз каранды болуп, башка бир өлкөгө байланбашы керек. Эмне үчүн эсимде сыяктуу жыйындарда башка мамлекеттерден адистерди чакырып жатышат, баарлашып пикир алмашуу үчүн. Көйгөйдү кененирээк өйдө жактан караш үчүн. Дүйнөлүк ири окуу жайларда ушул багытта иштеген адистерди да тартуунун максаты дагы бул көйгөй дүйнөдө кандай чечилгенин билүү. Бул кичине маселе эмес, адамдын жан дүйнөсү менен байланышкан чоң көйгөй. Бүгүн биз катышкан жыйында жакшы пикир айтылды. Кыргыз тарыхчысы Тынчтыкбек Чоротегин тарыхчылар, саясатчылар эч качан айта албаган сөздү сүрөтчү сүрөтүнө тартып, ырчы ырында, жазуучулар романында жазып коет жана ушул аркылуу элге таасир этет. Биздин эң башкы багытыбыз биз башатыбызды качан жоготконубузду аңдай билүү. Биз ушуга өзүбүздү толук арнаганда репрессияны толук изилдей алабыз. Себеби ошол учурду айыктырып дарылоо керек. Сынык ошол жерден болгон. Азыркы көп көйгөйлөргө чечим ошондон кийин табылышы мүмкүн. Бул актуалдуу маселе. Бизге керек. O'ylayman, butun dunyoni o'ylatayotgan muammoga yechim shunda topiladi deb o'ylayman. Bu aktual, bu narsa kerak. Мына керек деп атабыз, талкуулап атабыз. Сиз айтпадыңызбы, айрым өлкөлөрдө узак процесс болуп атат депчи. А бизде жараяндын өзү башталдыбы мындай? Канча уланышы мүмкүн? Деколонизация деген процесс. Eng oxirgi odam, tarixda misol desangiz, Muso alayhissalomga 40 yil berilgan ekan. 40 жыл берилген экен. Ал өз коомун 40 жыл кичинекей жерде айлантып жүргөн экен. Бул акырындык менен болбойт. Мисалы, тарыхчы Бактыгүл Мединова Совет баалуулуктары деген лекциясында Оштогу Лениндин айкели тууралуу айтты. Көпчүлүк биз аны бузуп салсак утабызбы, өнүгүп кетебизби, ал бизге тоскоол болуп берип жатабы деген суроолорду берип жатышат. Ооба, кандайдыр бир баалуулуктар бар. Мисалы, ислам 1400 жылдан бери бар болсо, исламга чейинки диндерден азыркыга чейин бир нерселер сакталып калган. Бирок биз сакталып кала турган нерселердин үстүндө эмес, тескерисинче биз жаманын алып ташташ үчүн, таза нерселерди алдыга жылдырыш үчүн кеңешип жатабыз. Бул албетте тар чөйрөдө, илимий чөйрөдө болуп атат. Мурун кандай болгон? 1000 жыл мурун, 500 жыл мурун ошол Темурийлар заманында болобу, Чыңгызхан доорунда болобу, Гундар, Кокон хандыгынын доорунда болобу, ата-бабаларыбыз өзүн ким менен байланыштырган, кимден үлгү алган же өздөрүндө үлгү болгонбу? Өзүндө болсо ал эмне эле, бизде өзү кандай болгон? Бул качанга чейин созулушу мүмкүн деген суроолорго мындай жооп берем. Биз качан өзүбүздү тааныганга чейин. Жаштар азыр глобалдашуу таасиринде туш болду. Кытайда бир жаман окуя болсо, эртең TikTok же башка платформалар аркылуу бизге жетет. Бразилияда бир нерсе болсо, эртеси ал нерсе дагы бизге жетет. Кино аркылуу же дагы башка нерселер менен кирип атабы? Демек биз улуттуу идеологияны сунушташыбыз керек. Бирок ал нерсе биз коркпогон, тайсалдабаган учурда гана ишке ашат. Бирок бул өтө кымбат. Экономикабызда көйгөй болгон үчүн маселеге баардык өлкөлөр биргеликте жапа-тырмак киришиши керек. Өтө чоң экономика зарыл. Чоң өлкөлөр деле ошол менен иштеп жатат деп ойлойм. Мисалы, Өзбекстанда жадетчилик кыймылын үйрөнүү, Кыргызстанда ошол Ишеналы Арабаев сыяктуу агартуучулардын жолун таанып билүү деген сыяктуу, демек өздүккө кайтуу, өзүбүздү таануу акырындан кетип баратат. Ошону жаштардын аң сезимине сиңдирсек, Лениндин айкели да, Карл Маркстын Капитал чыгармасы да тоскоол болбойт. Эч нерседен коркпой жашасак болот. Коркпош үчүн адегенде өзүбүздү аңдап билсек, мунун баары бүтөт. Hamma narsadan qo'rqishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun qo'rqmaslik uchun oldin o'zimizni anglab olsak, bu narsa tugaydi. Ungacha davom etadi, ishlanadi. Мына Сабыр мырза, ушул деколонизация деп атабыз да, анан аны бирүүчү эле киши түшүнүп атабы, бул терминдин өзү эмне мындай жатык тил менен түшүндүрүп берсеңиз да, ал эмне, ал кандай жүрөт? Эми деколонизация бул менин түшүнүгүмдө мына аты эле айтып тургандай, мурда башка бир өлкөгө колония болуп жүргөн, саясий, экономикалык, маданий жактан көз каранды болуп жүргөн мамлекет эгемендүүлүккө жетишкенден кийин ошол мамлекет өзүнүн коомдук турмушунун баардык чөйрөсүн, анын ичинде саясатын, билим берүүсүн, экономикасын, маданиятын өз алдынча башынан куруп чыгууга жетишсе, анан жалпы ошол мамлекеттеги жарандар
ошол өзүнүн толук кандуу эркин экендигин саясий жактан эле эмес, маданий жактан, экономикалык жактан эркин экендигин сезгенде ушул деколонизация процесси ишке ашты деп эсептесек болот да. Мындайча айтканда, азыр башталды деп атабыз да аны. Кантип башталды? Эмнеден улам биз башталды мындай толкун болуп атат деп атабыз. Эми Кыргызстан мисалында эмне ооба, мына жогоруда Бахрам агай айтып кетти. Бул процесс өзүнүн негизи 90-жылдары Советтер Союзу кулагандан кийин, мурунку ошо Союздук республикалар эгемендикке жеткенден кийин кандайдыр бир деңгээлде ошондой процесстер, ошондой толкун болуп өткөн да. Саясий жактан эркин республика болдук. Улуттук тилдерди мамлекеттик тил деп жарыяладык. Жер суу аталыштарын өзгөрттүк. Жана башка иштер. Өзгөртүп атабыз да, улар деле ал процесс анан акырындап токтоп калды дагы, бирок мына акыркы 2-3 жылдан бери ушул деколонизация деген сөз бир жаңы мааниде бир дагы күчөп аткандай сезилип атат. Менин оюмча бул мына 2022-жылы Россиянын Украинага кол салуусунан жаңы бир импульс алгандай болуп калды да. Актуалдашып кетти. Анын үстүнө бир айрым радикал орус саясатчылары башкача бир пикирлерди айтып коюп атпайбы? Украинадан кийинки кезек башка мамлекеттерди айтып, анан эгемендүү мамлекеттери такыр болгон эмес. Мисалы, Россияга кошуна элдерге мамлекеттүүлүктү Ленин белек кылган дегенди. Анан ошондон улам ушу актуалдашып атат деп ойлойм да. Ушул актуалдашып, анан карап көрсөк, биз 30 жылдан ашык эгемендүү болуп жашаганы менен дагы деле жана толугу менен ушул процесс ишке ашпагандыгы, ошол эгемендүү мамлекеттерде дагы деле айрым бир проблемалар бар экендиги ачык көрүнүп калды. Ошол себептен улам бүгүн ушул процесс кайра актуалдашып, күн тартибине коюлуп атат да. Мына Бахрам мырза да айтып атпайбы, бул мындай узак жүрө турган процесс, кайсы бир чекти айта албайсың депчи. Анан ушул деколонизация маселесине келгенде, мына тарых, экөөңүздөр тең тарыхчыларсыздар да. Тарыхты кайра башынан жазуу, кайра бир жаңыча көз караш менен жазуу деген маселе бар да. Бирок болбой эле мында арты советтик мезгилдеги ыкма менен жүрөт. Дагы эле мында кайсы бир кишилерди карманга айлантуу дегендей мындай изилдөөлөрчү. Анан ушул маселеге келсек да, мына акыркы учурда Кыргызстанда архивтерди ачуу деген маселе аябай көтөрүлдү. Бахрам мырза, кабарыңыз барбы жокпу? Бирок ал мыйзам кечигип калды бир аз. Бирок Өзбекстан, Казакстанда угуп атабыз да, архивтерди ачып салышты. Өзгөчө Өзбекстанда мына басмачылык кыймылга байланыштуу архивтер бүт эле ачылды депчи. Ушу архив маселесинде кандай болуп атат? Чын эле биз угуп аткандай ачып салдыбы архивдин баарын? КГБнын архивтери ачыкка чыктыбы? Bu masala ketyapti. Revizия бар, keyin Бул маселе жолго коюлуп жатат. Биринчиден ревизия болуп жатат. Ошол доордо акыйкатта эмне болгон изилдөнүүдө. Экинчиден реабилитация маселеси. Маалыматыңыздар бар. Мисалы, Совет доорунда репрессияга кабылган кишилер 1957-58 жылдары акталды. Жазуучулар, саясатчылар, партия ишмерлери ушул жылдары акталган. 1989 жылдары Горбачевдун акыркы буйругу менен саясий айып коюлган жөнөкөй кишилердин көпчүлүгү акталды. Натыйжада Советтер Союзу өзү куугунтуктаган адамдарды өзү актаганга аракет кылды. Эмнеге архив жабык болчу? Анткени репрессияланып кийин акталгандары өтө эле аз пайызды түзгөндүр. Жарымын дагы эмес. Андан да аз. Балким 10 же 20% гана акталгандыр. Балким ошол себептен архивтерди ачышкан эмес. Башка эмне үчүн жабасың? Ошол үчүн жабасың да. Мен эсимде өткөргөн жыйында Насырхан Төрө деген Түркстан автономдуу облусунун атактуу министри бар. Ошонун кыргыз элинен 2 досу, бири Атантай Сатылганов, экинчиси Истамбек деген диниятчы ошол тууралуу айтып берем. Алардын бирөөсү менен медреседе чогуу окуган экен, экинчиси менен базарда таанышып калган экен. Качып жүргөн кезде артынан тамак ашын ташып, ага ок атылып качкан учурда артынан издеп барат. Мени да аткыла деп атат. Ушундай берилгендик менен бири-бирине көмөк көрсөтүп жатышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир жагымсыз окуя болсо, жүрөгүбүз ооруйт. Бирок аларда үйүнө барып, абалың кандай деп өтө аз кабар алабыз. Аларды эмне мынчалык бириктирген? Мына ушул биримдикти жок кылыш үчүн большевиктик саясат алардын арасын бөлдү. Мына ушул сенин тарыхың, мына сенин тилиң, мына сенин маданиятың деп ушинтип бөлүп салды да. Түркстандын ээсимин деген адамдардан кутулду.
Азыр биздин ортобузда өтө чоң, узак жылдар курулган дубал бар. Кийин куугунтукка кабылгандарды актаганда бул сыяктуу кишилерди акташкан эмес. Мына ошол адамдар башка адамдардын таянычы эле. Бүгүн гана алар тууралуу маалыматтар ачыкка чыгууда. Андайлардын саны 1000ден ашып кетти. Ичинде жанагы Атантай Сатылгановдор дагы бар. 2022-жылы 25 август күнү 115 киши акталды. Арасында басмачылык кыймылдын көрүнүктүү лидери Ибрагимбек Лакай дагы бар. Ибрагимбек Лакайды кылмышкер деп атап келишкен. Ибрагимбек Лакайдын жазган каттары да бар. Ал өзбек, кыргыз, казак эле эмес, орустарга, татарларга, армяндарга кайрылып, большевиктер баштаган зулумга каршы үндөгөн. Чоң армия менен бычак көтөрүп согушуп атса, демек жанын оозуна тиштеп чыгууга мажбур кылган жүйөсү болгонда. Большевиктер кандай кылмыштарга барганын адамзат жакшы билет. Ачарчылык же башка трагедиялар. Ошол документтер бүгүн изилденип жатат. Изилдөөдө маалым болгондой, биз мунун баарын бөлүп карай албайбыз. Кантип алашты бөлүп карай аласың? Кокондо Мустафа Шокай жүрөт. Мухаммеджан Тынышбаев да ошол жерде. Кыргызда, тажикта, азери да ошол жерде. Буларга тийбей эле коелу. Бул өзбек эмес экен десек, ошондо тарых жаралмак беле. Демек, тарых башынан жазылат. Тарых башынан жазылышы мүмкүн. Бизге чыныгы архив керек. Ошондо гана биз бири-бирибизди кайрадан тааный баштайбыз. Ошондо биз совет доору жараткан тарых, совет доору жараткан адабияттар бизге таңгуланганын аңдайбыз. Өзүбүздүкүн жок кылып, кыйнап өзүнүн жолуна салып, ага көмбөгөнүн атып салды. Ошол үчүн бизди ал тарых канааттандырбайт. Ал тарых менен биз алыска бара албайбыз. 1000 жылдык тууган боордош элдер өз-өзүнчө болуп кеткен убакта келечегибизди элестетүү кыйын. Географиябыз бир болгондон кийин демек ошого жараша тарых керек. Сиз айтып атпайсызбы? Каарманга айлантуу аракеттери көп деп. Туура, биз баатырларды эмес, чындыкты, адилеттүүлүктү табышыбыз керек. Адилеттүүлүк табылганда эч ким капа болбойт. Урган дагы, таяк жеген дагы капаланбайт. Ошол жерде баары келишимге келет. Ошол себептен бизге чыныгы тарых керек. Муну архивден алабызбы, же ооздеги тарых менен толуктайбызбы? Ошол нерсе керек. Архивдер маселеси көтөрүлгөндүн себеби дагы ушул. Бизге чыныгы тарых керек, адилеттүүлүктү издөө үчүн керек. Бул биздин тарых алдындагы милдетибиз. Маселеси көтөрүлгөнүн себеби шу. Хакыйкатны излеш үчүн таказа кылыпты. Улардын бурчумуз уларды тарых хизматларынын алдыдагы. Туура айтып атасыз. Демек жанагы деколонизация деп баштап атпайбызбы? Ал процесс мындай кетиши үчүн биринчи тарыхка объективдүү баа бериш керек экен. Архивдерди көтөрүп чыгыш керек экен да. Сабыр мырза, ушу Кыргызстандагы жагдай кандай? Бир Өзбекстандан ала алып атабызбы биз ошондой маалыматтарды? Мисалы басмачылык кыймыл дегенде эми жалпы эле ошол аймак жөнүндө, чөлкөм жөнүндө сөз болот да. Туура, көп болуш керек э? Биз Кыргызстанга тиешеси бар жагы делечи. Туура айтасыз. Кыргызстанга тиешелүү материалдардын бардыгы ошол Ташкентте бул 24-жылга чейин, 1924-жылга чейин жалпы Орто Азиянын борбору болуп турду да. Негизги ошол басмачылык кыймыл, совет бийлиги орногон мезгил, ага чейинки Россия колониалдык мезгил бардык архивдер Ташкентте. Негизги архивдер Ташкентте. Анан 24-жылдан анан биз жана Кара Кыргыз автономиялык областыбыз уюшулуп, мамлекет бийлик органдары түзүлгөндөн баштап анан биздин иш кагаздары, тиешелүү документтер анан биздин өзүбүздүн архивге коюла баштаган. Бирок ага чейинки документтер Ташкентте. Анан архив маселеси боюнча эми мыйзамдар боюнча айрым документтерге баягы тыюу салынат да. Эң узак тыюу салуу бул 100 жылга чейин. 100 жыл болду бирок. 100 жыл болду. Ошол алгачкы баягы басмачылык кыймылдарга 100 жыл болду. Эми басмачылык кыймылга тиешелүү көп документтер бизде жок да. Ошол Ташкенттеги архивде. Анан кошуна Өзбекстанда ушул архивдерге байланыштуу иштер мына бир топ жыл мурун эле жолго коюлуп, кандайдыр бир деңгээлде ачылып дегендей ошол илимий чөйрө үчүн тиешелүү изилдөө иштери жүрдү да. Андан сырткары өзбекстандык тарыхчылар Россияга, Украинага барып ошол басмачылык кыймыл, кийинки кулакка тартуу, репрессия мезгилдерине тиешелүү документтерди да чогултуп, тиешелүү жыйнактарды чыгарган. Бул жагынан эми биз кеч калдык. Бизде эми баягы КГБнын архивдерин ачуу боюнча эми демилге көтөрүлүп, Жогорку кеңеште мыйзам долбоору талкууланып атат да.
Анан биздин мына Кыргызстанда ушул архив тармагы боюнча тарыхчылардын арасынан эң күчтүү адис Болот Абдырахманов, жакшы билесиздер, тарых илимдеринин доктору, мурунку ошол КГБнын офицери. Мына ал киши ошол 90-жылдардан баштап как раз ушул архивде ошол атайын кызматтын ушул архив жагында бир топ жыл иштеп калды да, архив тиешелүү документтерин иштеп, мына жанагы ата бейиттеги көрүстөндү ачкан. Анан ошол тиешелүү ошол ата бейиттеги 138 кишинин сөөгүн казуу учурунда айрымдарынын жанынан табылган буюмтайымдар, тиешелүү документтерди караса, ошол архивдеги делолор номерлери жазылып атат да. Анан ошол боюнча КГБнын архивинде ал киши бир топ жыл иштеп, анан мына жакында өткөн жылы ошол 10 томдук эмгек жарыялады. Болгону ал жерде алар ошол репрессиялангандардын аты жөнүн гана бергенге жетишти да. Тиешелүү архивдик документтер аябай көп да. Анан мына жакында мына бир-эки жума мурун ошо Болот Абдырахманов Ошко барып, биздин университетте, Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинде студенттер үчүн жолугуш уюштурдук. Ошол жерде анан талкуунун жүрүшүндө суроо жооп болду, ага айтып атат. Ошол суроо маселе коюлду да, эмне үчүн ачылбай атат. Анан буга чейин талкуунун жүрүшүндө да айтылган да, азыр эгер ошол КГБнын архивин толук ачып койсок, жана репрессияланган адамдар, алар өзүнөн өзү репрессияланган эмес да. Аны кандайдыр бир баягы бирөөлөр анын үстүнөн арыз жазып, донос кылып, ошолор дагы ачыкка чыгып кетет. Анан коом экиге бөлүнүп калат. Сенин чоң атаң, менин чоң атамдын үстүнөн арыз жазып каматкан экен дегендей маселелер коюлат деп айтылып атпайбы? Анан ошол маселени сурасак айтып атат, туура дейт. Ошол ар бир делодо, мен караган делолордо сөзсүз ошол иш козголуп атат, эмне күнөө коюлуп атат. Анан эле кийинки бетин ачканда анын үстүнөн кимдир бирөө арыз жазган. Анан тилекке каршы ошол 80-90% делолордо ошол баягы маселе бар экен да. Агайдын айтуусунча. Бирок мен жеке пикиримде да басымды ошол арыз жазган, анан ким муну аттырган, ким жала жапкан дегенге жасаган өзү туурабы? Ал башка жагы менен тактап кетсе деле болот. Жок, ал кандай жагдайда атылган, каерге көмүлгөн деген маселелер да бар. Ал үчүн ошол архивди коомго ачык кылганда Болот Абдырахманов айтып атат, биз сунуш кылдык дейт. Тиешелүү адистерден атайын комиссия түзөбүзбү же жумушчу топ түзөбүзбү, карап ошол жанагы ким анын үстүнөн арыздануучу болгон жерин эмес. Сиз жогоруда белгилегендей, ал эмне күнөө коюлду, эмне себептен иш козголду, жыйынтыгы кандай болду, кандай жазаланды, ошол маанилүү да. Ошо жеке адамдын тагдыры үчүн маанилүү жактарын алып чыгып, анан тиги экинчи жагын мүмкүн убактылуу токтотуп турсакпы деген сунуш берип атабыз дейт да. Эми бир караганда сөзсүз акыйкаттык чыгыш керек да. Ал мүмкүн болушунча эртерээк чыгыш керек. Тарых илиминин негизги максаты ошол. Коомго биз ал ачуу чындык да, тарыхта жакшы жагындагы жаман, мен ага мындай дейт элем да, ошол берки экинчи тарапты деле кошо чыгарыш керек. Себеби ачуу болсо дагы объективдүү тарых чыкса, аны коомчулук кабыл алат. Бирок эми азыр бүгүнкү биздин абалда мүмкүн ошол вариантты да эле колдонуп турсак болот да. Жана ал расмий жагын ачыктап, экинчи жагын бир аз кое турсак. Биз мына сырттан угуп алып эле ой деп калабыз да, Казакстанда мынча миллион делолор ачылыптыр десечи. Бахрам мырза, ушу Өзбекстандагы архив канчалык чоң? Кайсыл учурларды мындай деталдуу караса болот да? Оторчулуктор мисалы барбы ошол архив? Мен ойлойман, Өзбекстанда ham катта архив бар. Muammo yo'q. Haqiqatan айтты, энди губернаторлуктун марказы болгон Ташкент. Менимче Өзбекстанда чоң архив бар. Сауыр мырза айткандай, чынында Ташкент шаары Түркстан генерал губернаторлугунун борбору болуп турган. Ар кайсыл жактан барган көп материалдар топтолгон. Орус империясы учурунан тарта эле Кара Кыргыз автономия облусу түзүлгөнгө чейинки архивдер Ташкентте жыйналган.
Экинчи бир маселе алар өздөрүнө эмнени жыйнаган. Ал азыркы маалда бизге канчалык керек? Алар өздөрүнүн башкаруусу кадыр баркы үчүн мейли тонналап топтолгон нерселер болсун. Бирок бизге керектүү нерселерди гана алышыбыз керек. Биз үчүн жакшылыкка кызмат кыла турган нерселер көп деле деп ойлобойм. Жергиликтүү бийликтердин ичара эсеп кысабы, кат кабарлары болушу мүмкүн, бирок бизге акыйкатты айткан чакан эле кагаздар маанилүү. Келечекте биз пайдалана турган нерселер көп болбосо да бар деп ойлойм. Архивтерди толук ачуубуз керек. Албетте, алардын дээрлик көбү араб ареби менен жазылган. Муну Кыргызстанда, Өзбекстанда да окуй ала турган адистер аз. Булардын баарын алып окуп чыгыш зарыл эмес. Керектүүлөрүн гана ирге алуубуз керек. Миңдеген китептер бар араб аребинде. Андан сырткары латын аребинде жазылгандары бар. Совет доорунда кирилл аребинде жазылган. Ошонун ичинен келечекке кызмат кыла турган тарыхты жаза турган болсок, ал чоң эмгекти талап кылат эмеспи? Азыр бул жерде айтылып кетпедиби? Кимдин үстүнөн ким даттанган, кимдин атасы кимди саткан дегендей, андай талкуулабай репрессияга ким айыптуу, ал буйрук кайдан келген деп карашыбыз зарыл. Макул, даттанып тоголок кат жазды дейли. Бирок буйруктар борбордук бийлик тарабынан берилген го. Буйрук Сталиндин колу менен берилген. Бул нерсе театрлаштырылган кылмыш болгон. Буйрук келди, аткарылды. Ошондуктан тигинин атасы менин атамдын үстүнөн даттанган деп бирөөлөрдү айыптаганга эч кимдин акысы жок. Даттанууга зордоп эле кол койдурган. Анын ата бабасы орус тилин билет беле, кантип орусча кат жазып калды. Демек, ал тоголок каттар алдын ала даярдалган. Бул жерде элдин айыбы жок. Совет өкмөтүнүн ошол зулум машинени башкаргандардын күнөөсү. Документтердин көбү ошол мамлекеттин кылмыштарын жана мүнөзүн ачып бере турган факты болгон үчүн жашыруун сакталган. Ошондуктан архивтерди коркпой эле ачуу керек. Ошондо гана кишилердин көзү ачылат. Кечеги күнгө болгон, репрессия болгон пикирлер өзгөрөт. Бул жакта репрессия кыргын болуп жатканда ага удаалаш эле жашасын советтер деп урдап, завод куруп атат, Ленин атабыз деп жүрүшкөн. Бардыгы барабар жүргөн. Декадалар, ири ишканалар, чоң курулуштар, бул жагында эл каймактар атылып жаткан. Бүгүнкү күндө совет маалы жакшы эле. Бизди маданияттуу кылды, сабаттуу кылды дегендерге совет мамлекети кантип курулганын ачып бере турган болсок, эч ким ал доордун эңсебейт. Эски баалуулуктарды жоготпой туруп жаңысын сиңире албайсың. Бизге деколонизация ушул үчүн керек. Бир адам бир эле маалда эки кемеде сүзө албайт. Биз эгемендүү мамлекет болдукпу? Биздин эгемен экенибизди ар бир жараныбыз, ар бир балабыз сезбесе, андан аңдап түшүнбөсө, биз чыныгы эгемендикке ээ боло элекпиз. СССР доорунда Ленинградка барып эс алып алат элем, Крымга Артекке барат элем дегендей ойлонсо, биз эгемендүү өлкө экенибизди буларга жеткире албайбыз. Жаңы баалуулуктарды мындай кишилерге сиңире албайбыз. Жылдар өтүп жатса да, абал өзгөрбөгөнү ушунан. Ошондуктан тарыхтын актай барактарын канчалык тез толтурсак, ошону көркөм тасма, чыгарма же башка жолдор аркылуу элге жеткирсек, улут толук көз каранды болгондо гана бактылуулукту сезерин түшүнө алабыз. Бактысын ар жактан издеп, неге бизди орустар эмес, Германия басып албаган, Англия басып алганда биз өнүгө элек деп өзүн адаштырбайт. Келечекте сенин өлкөң кандай болот? Аны мына сен курасың. Иштейсиң, изденесиң, билим аласың, курасың дегенди беришибиз керек. Сага башкалар курган мамлекетин берип койбойт. Биз ушуну түшүнүшүбүз керек. Биздин окуу жайлар күчтүү болушу зарыл. Мына бул ишти 100 жыл мурун жадиттер кылган. Алар Германия жана башка өлкөлөргө чыгып билим алып, кайра айылына кайтып келип, балдарды окутушту. Элди агартууга аракет кылышкан. Алар түшүнгөн акыйкатты биз 100 жылдан кийин аңдап, сезе албай жатабыз. Ошондуктан биз ошол доордун тарыхын билишибиз керек. U yoqqa borib o'qidi, bu yoqqa borib o'zini kissasidan maktab ochdi, qo'shnisining bolasini olib kelib o'qitdi. Ular anglagan haqiqatni 100 yildan keyin biz anglamayapmiz-da. Masala shunda. Shuning uchun bizga o'sha davr kerak. Мына Бахрам мырза, сизди угуп отуруп, Германияны айтып калдыңыз, жадит кыймылын айтып калдыңыз да. Сиз өзүңүз ошол 20-кылымдын башында Германияга барып окуп келген Борбор Азиялык, ал учурда Түркистандык жаштар жөнүндө изилдеген экенсиз, Качан изилдеп келдиңиз ошол теманы? Bu yerda biz hozir bir 7-8 yildan beri shu muzeyimiz o'zi bitta
yo'nalishimiz. 7-8 жылдан бери бизди музей изилдеп келе жатат. Бир эле Германия эмес, Түркияда, Азербайжанда, Орусияда иликтөөлөр болду. Баку, Москвада, Санкт-Петербургда, Тимирязев атындагы академияда, андан сырткары Фрунзе атындагы аскер академиясында билим алгандар болгон. 1935-жылы өзүбүздүн армияны жаратабыз. Германиянын армиясы сыяктуу армия түзөбүз деген Тургун Болот Кыргызбаев, Миркамил Миршарапов дагы 1925-жылы аскер академиясында окуп жатат. Алар большевиктердин кол алдында болгону менен өздөрүнүн максаттары болгон, өз алдынча болобуз дешкен. Файзулла Хожаев биринчилерден болуп каршы чыгып, улуттук өзгөчөлүктөрүбүздөн ажырап калабыз, өз алдынча бололу деп Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстанга киши жиберип, биз аларга мүмкүнчүлүк бербейли деген. Мына ушулардын баары тарыхтын бүктөмүндө калып кетти. Алар 1957-жылы акталгандан кийин өмүр таржымалы катуу өзгөрүүгө учурап, советтик идеология менен жазылып, большевиктердин учурунда көзү ачылып, сабаты ачылган. Кедей кембагалдын баласы болгон деген жасалма таржымалдары менен жазылып калган. Болбосо алар билимдүү, көп тил билген, өз доорунун алдыңкы кишилер болгон. Кийин алардан коммунист жасап, жалган тарых кылдык. Анан биз булар большевиктерге алданган деп отурабыз. Жок, ал кийин жасалма түрдө болду. Большевикlerге aldangan. Yo'q, keyin yozildi u tarix. Бурмаланып жазылды. Masala shunday. Masala shunday. Мен эмнеге аны сурап калдым, себеби өткөн мурунку эле подкастыбызда биз Жусуп Кангелди уулу деген киши жөнүндө сөз кылдык. Ал кыргыз тарыхында буга чейин деги эле ысым аталбаптыр. Көрсө ал киши Каракалпакстанда иштеген экен. Анан ал Германияда окуган деп небереси айтып атат да. Анан балким изилдегениңизде жолуктура албадыңызбы ошондой Жусуп Кангелди уулу деген? Кыргызлардан өткөн gal эсимдеге келгенимде алып келдим, Темур Казбек. Кыргыздардан Тимур Казбек жөнүндө мурда эсимдеге келгенде маалыматтарды алып келген элем. Ал өзү Миркамил Байнурманбаев дегендин таанышы болгон. Мадамин бектер менен согушуп жүргөн. Анын өмүрүн сактап калыш үчүн Германияга жөнөтүп жиберишкен. Текстиль тармагында иштеген. 1938-жылы атылган. Баары аны эстейт. Себеби бир кездеги Согуни деген жазуучу Түркистан кайгысын жазганда кыргыз боордошторду жылмайган жүздүү деп мүнөздөгөн. Аны тоодогу эл балдарыбызды окут деп алып калышкан. Мына ушул нерсе Түркстанга бир маршалды берди. Жашоосу Түркстан деп өттү. Түркстандын балдары коруп өнүктүрөт. Сырттан бирөө ага демөөрчүлүк кылбайт. Ошентип аны Германияга жөнөтүшкөн. Балким сиз айтып жаткан киши да болушу мүмкүн. Мен аны четке кага албайм. Себеби өз жолдору менен барып окушкан. Бухара эмирлиги доорунда да, Хорезм хандыгынын доорунда да болгон. Азыркылар чоң кызматка барсам деп окуйт. Бизге чоң акча бере турган чоң компанияны эңсейбиз. Алар болсо окуп айылдагы балдарга билим берип жатышат. Ким мекенчил, кимдиги туура. 4 күндүк жашоо. Мекенге болгон сүйүүнү ошол алаштан жана жадитчилерден табабыз. Bu sevgini biz o'sha alashdan, biz o'sha jadidlardan topamiz da. Şu jaditçilik боюнча siz менен uzun аңгеме кылсак болот экен эми. Ал бүгүн жанагы негизги темабыз деколонизация болгон үчүн ал өзүнчө сүйлөшөлү ошол кыймылдар жөнүндө. Чанан Сабыр мырза, мына ушул советтик тарых азыр окуу жайда иштейсиз да сиз. Мектепте кандай окутулат, университетте кандай окутулат деген суроо азыр эле пайда болуп кетти менде. Себеби биз жанагы тарыхты бурмалап жазганбыз, айрым учурда мындай бир жок нерсени бар кылганбыз дегендей. Азыр ошону электен өткөрө алдык. Сөзсүз советтик доордо тарых аябай бурмаланды. Советтик идеология болду дейм. Советтик идеология болду, цензура болду. Ошол мурунку муундагылардын эсинде болуш керек. Мына 4-класстан, 5-класстан СССР тарыхынын аңгемелери деген сабак кирет эле биринчи жолу. Анан ошол СССР тарыхынын аңгемелери деген китепти биринчи бетин ачканда эле Славян кыштагы деп, ошол славяндардын байыркы кыштагынын сүрөтү, анын жанында токой, орус талаасы, анан славяндардын күнүмдүк жашоо турмушу сүрөттөлүп кетет да. Эми бул Совет өлкөсүнүн идеологиясында алар ошол советская нация, Совет улутун калыптандырабыз деп. Анан Совет улутун ошол орус элинин негизинде калыптандырабыз деген мындай план коюлду да. Анан бардык илимдер, айрыкча ошол тарых, ошол советтик идеологиянын эң негизги куралы катары кызмат кылды. Анан ошол жаңы тарых менен таанышкан балада ушул
адамзаттын тарыхы славян кыштагы менен башталат деген кирип өтөт да. Анан ошентип биз аны окудук совет мезгилинде 11 жыл. Анан марксисттик методологияны окудук. Тарыхты окуу үйрөнүү марксисттик методология, бул баягы коомдук формацияларга бөлүнүү. Анан ошол 70 жыл бою окулуп келди дагы мына бүгүн биздин коомдун ошол 40-50 жаштан жогорулар, мисалы советтик мезгилде окуп билим алгандар өзүнүн Кыргызстандын тарыхын толук окуган жок да. Мектепте үстүртөн эле бир баягы кыска бир сааттар окулган. Анан бүгүнкү күндө алар азыр мына деколонизация деген терминди айтканда дагы мойнуна алышпайт да. Биз колония болгон эмеспиз. Колония болгон эмеспиз дейт да. Коомчулук мүмкүн биздин коомчулукта алар көпчүлүктү түзөт. Биз колония болгон эмеспиз дейт. Советтик мезгилди мактайт, жактайт. Себеби ошол советтик тарыхты окуду, ошол мезгилди көрдү дегендейчи. Анан сиз айтып аткан тарых китебин окуду. Ооба да. Анан тилекке каршы ушул бүгүнкү күндө дагы 30 жылдан ашык убакыттан бери биз дагы деле ошол марксисттик методологияны колдонуп келатабыз Кыргызстанда басымдуу. Мектепте дагы, жогорку окуу жайында дагы, ошол тарыхчы адистерди даярдаганда дагы кетелекпиз анда. Кетелекпиз. Методология ошол эле методология, марксисттик методология. Анан эми азыр айрым окуу жайларда, айрым изилдөө мекемелеринде аракеттер болуп атат. Марксисттик методологиядан башка цивилизациялык методология менен тарыхты окуу үйрөнүү деген. Бирок ал кеңири жайыл элек. Биз дагы деле мисалы Кыргызстандын тарыхын окуу үйрөнсөк, ошол Маркс бөлүп кеткен 5 коомдук формация менен окуйбуз. Алгачкы общиналык коом, кул ээлөөчүлүк коом, феодалдык коом, капиталисттик коом, социалисттик коом. Анан мазмуну эми бир аз өзгөрдү. Мурункудай формасы эле, мазмунду өзгөрдү. Изилдөө усулдары бардыгы мурунку боюнча калып атат да. Ошонун таасиринен улам дагы биз өзүбүздүн тарыхыбызды толук жаңыча тарых жаза албай келатабыз да. Анан бул жерде эми негизги маселе ушул биздин тарыхчыларда туруп атат да. Ошол тилекке каршы мындай ошол жаңы методологияны пайдаланып, бул тарыхты изилдөөдө дагы актуалдуу. Тарыхты изилдөөдө дагы ошол жаңы ыкманы колдонбой атабыз да. Аны окуу үйрөтүүдө дагы ошону колдонбой атабыз. Анан советтик мезгилде эми бул дароо эле кирип кеткен эмес. Мисалы мен бир фактын айтайын. Мисалы 1939 жылы биздин Ош мамлекеттик университети мугалимдер институту ачылганда, ал жерде тарых факультети ачылган. Анан окулган предметтердин ичинде Кыргыз ССРинин тарыхы жана ССРдин тарыхы деген предмет болгон да. Анан тилекке каршы мына 51-жылы ал факультет жабылып калды, 60-жылдар кайра ачылды. 60-жылдар ачылганда ал жерде уже Кыргыз ССРи деген жок, ССРдин тарыхы. Жөн эле ССРдин тарыхы болуп калды. Тарыхы болуп калды. Мурункудай баягы Кыргыз ССРинин жана ССРдин тарыхы деген сабак жок да. Мына алгач ошол 20-30 жылдары кандайдыр бир деңгээлде ошол советтик билим берүүдө деле мындай идеология болгону менен бир чектелген формада болсо дагы мындай эркиндик берилип, ошол совет 17-жылы Ленин жарыялаган улуттар декларациясында жазып атат да, 100дөн ашык улуттун бардыгы чоң болобу кичине болобу тең окутуу деп. Кандайдыр бир деңгээлде изилдөөгө, аны окуу үйрөнүүгө уруксат берилген башында. Анан акырындап совет өкмөтү 30-жылдары толук жана репрессиялык саясат ишке ашырып, баягы улутчул маанайдагы интеллигенцияны дейбизби, ошол коомду жок кылды да. Мен ушундай ойлоп атам. Анан кийин ошол чыныгы жана советтик идеологиясы угарылган коом калыптануу жолуна түшүп кетти. 50-60, 70, 80 жылдары дээрлик окулбай калды да. Анан бүгүнкү күндө биз эми мына мектепте негизинен биз өзүбүздүн тарыхыбызды окуйбуз, Кыргызстан тарыхы. Бирок тилекке каршы ушунун дагы көлөмү аябай аз да. 5-класстан баштап окуйбуз. Жумасына бир эле саат Кыргызстан тарыхы окулат, 1 саат дүйнө тарыхы окулат. Көлөмү аз. Анан баягы мазмуну дагы ошол марксисттик методологиядан арыла элекпиз. Ошол себептен ал жакшы жыйынтык бербей атат да. Ошо ичинде жанагы улуттук бир трагедиялар барбы? Улуттук трагедиялар бар. 16-жыл. Ооба, 16-жыл репрессиялар бар окулат. Бирок ал көлөмү аз болуп атат да. Анан жанагы марксисттик методология менен жазылган үчүн дагы деле толук жете элек. Анан совет мезгили бир эле ушул
трагедиялар эмес, эми жетишкендиктер дагы болду да, социалдык, экономикалык жактан, маданий жактан. Мына ошол жетишкендиктер дагы окулуп үйрөнүлөт да, анан жана чын эле Совет өкмөтү идеалдаштырбай? Жок, идеалдаштырып эмес. Совет мезгилдегидей идеал эмес, бирок жанагы мына жаңы архивдик документтер эле ачыла элек. Совет өкмөтүндөгү жасалган туура эмес саясат объективдүү чагылдырылбайт да. Ошол себептен дагы деле бизде ошол Совет мезгилине болгон симпатия бар, жакшы, мындай жогору деңгээлде. Ошол себептен деколонизация деген түшүнүккө азыр ушул маселени көтөрүп чыксак, көпчүлүк аны колдойт. Биз колония болгон эмеспиз деген. Ошол башында ошон үчүн айтып атпаймынбы, мындай бир уч эле топ сөз кылып атабы, мындай жатык тил менен айтып берип койсоңуз депчи. Мен неге муну ойлоп кеттим азыр, мындай бизде жанагы 9 майда өчпөс полк деп жанагы жүрүш жасабашпайбы? Ошондо бирде көзүм чалып калды, Сталиндин портретин көтөрүп баратышат. Ооба. Жаш балдарда, анан мектепте азыр өзгөрдү экен, мен сиз менен мундаш болгон үчүн биздин учурда мындай көп деле өзгөргөн эмес болчу да. Азыр деле ошондой эле, көп деле өзгөрүү болгон жок да. Бахрам мырза, Өзбекстанда жагдай кандай ушул тарыхты окутуу, өзгөчө советтик тарыхты окутуу? Бизде программалар өзгөрдүбү? Өзгөргөн, бизде энди анча катта кеңирөөк өргөнүлөдү. Бизде бир топ эле жаңыртылган, кеңири окутулат. Оторчулук доорунда бир топ козголоңдор бар. Ар бирине токтолсоң көп убакыт кетет. Совет доорунун 2 дүйнөлүк согушун алалы. Мындай согуштарды кийинки маалдарда идеалдаштыруу аракеттери болууда. Мен буга каршы экенимди айтам. Мени Түркстан легиону тууралуу маселе көп болгонтот. Бизде дагы жашы улуу кишилер нааразы болуп, булар Гитлер менен келишим түзгөн дешет да. Биринчиден булар туткунга түшкөн кишилер, алардын дагы жашоого укугу бар. Сен аларды туткунга түшпөш үчүн эмне кылдың? Колуна курал берген жоксуң, тамак ашты аядың. Сен аны туткунга түшсө дагы кайра 25 жылга лагерге камадың. Ал сенин перзентиң эле го. Экинчиден кечээ гана анын Файзулласын, өкмөт өкүлдөрүн, Кадыри сыяктуу жазуучуларын, улут каймактарын жок кылып, динаятчыларын басмачы деп башкаларын кырып салып, мечитин талкалап, анын кышына завод куруп, бастырып келбедиң беле? Балким репрессияда анын тууганын сен атып салгандырсың. Ошол үчүн буга советтик эмес, башка көз караштан карообуз керек. Бул легион маселеси Кыргызстан, Казакстанда дагы болушу мүмкүн. Аларга башкача көз караштар. Негизи эле тарыхта согушту идеалдаштыруу жакшы эмес. Бизде эми тарыхты окутуп үйрөтүүгө жакшы эле убакыт бөлүнгөн. Бирок дале кемчиликтер бар. Мен быйыл спортчуларга аябай ыраазы болдум. Парижде спортчулар күйөрмандар элди кандай бириктирди. Тарыхчылар кыла албай келатканды алар кылышты. Келечегинде алакалар жакшырып, чек араларды алып сала тургандай деңгээлге жетишибиз керек. Европада теги ар башка элдер бир чек арада жашайт. Биз болсо 1000 жылдык тарыхыбыз бир, теги бир эл. Бири-бирибизди чек арабыздан өтүш үчүн сааттап кезек күтүп, паспорт көрсөтүп жүрөбүз. Качан алакалар жакшырат? Бул үчүн бизге тоскоол болгон жалган тарыхтарды алып салышыбыз керек. Shunda o'ylayman shu narsalar uchun tarixchilar ko'p mas'uliyatni bo'yniga olish kerak. Shu tarix bizga dars bo'lishi kerak. Туура, мен жанагы мурда эми азыр көз караш бир топ өзгөрдү. Мурда сага караганда мен байыркы эл, мен тарыхым бай деген бир атаандаштык бар эле да. Бири-бирине атаандашып, анан жанагы тарыхтарды жаратып алгандарчы. Мындай эң байыркы мен жок сенсиң дегендейчи. Азыр бирок көз караш өзгөрүп атат. Барып өзгөрүп атат. Азыр бир аз шашып турат окшойсуздар да, мына илимий жыйындан эле суранып алып келбедик сиздердичи. Мына соңку суроолордун бири болсун, мына сиз ата бейитке бардыңызбы, барбадыңызбы? Албетте. Бардыңыз, Мындай тарыхый эс тутум жөнүндө сурагым келип атат да, тарыхый эс тутум, жамааттык эс тутум деп коебуз го. Мындай улут башынан өткөн трагедиялар азыр эми эстеликтерде, музейлерде, балким кино чыгармаларда калып атпайбы? Ушул Өзбекстанда сталиндик репрессияга арналган музей эмнелер бар? Биздики сыяктуу жана массалык атылган жайлар балким табылган. Мен өзүм иштейдиган музей Катаган курбонлары музейи. Биздин har bir viloyatda filialimiz bor. Taxminan shu yo'nalishda 15 ta. Har bir viloyat. Мен өзүм иштеген репрессия курмандыктары музейинин ар бир облустта филиалдары бар. Ушул тапта 15 филиал бар. Бизде ар жылы илимий жыйындар, ар кандай иш-чаралар өтүп турат. Бул багытта чоң иштер болгон. Эгер Ташкентке барып калсаңыз, Атабейт сыяктуу эле репрессиялангандар атылган жерде азыр чоң музейибиз бар. Көптөр келип зыярат кылышат. 1 сентябрь бизде
эгемендик күнү 31 август мамлекет башчысы өкмөт өкүлдөрү келип ушул жерде Куран окуп зыярат кылышат. Эртеси эгемендикти белгилешет. Демек, алды менен мекен үчүн шейит кеткен ата бабаларды эскерип, анан эгемендүүлүк күнү майрамдалат. Бардык облуста ушундай. Hamma joyda shunaqa qilingan va har bir viloyatda ham bu narsa bor. Siz Сабыр мырза бара алдыңызбы ошо Ташкенттеги музейге? Жок, Ташкенттеги музейге бара элекмин. Анжандагы ошол каттаган курмандыктар музейине баргам. Филиалы да ал, Анжандагысы. Biz filial. Кандай экен, эми салыштырып айтып бериңизчи. Экспонаттары көп, тиешелүү шарттары бар. Мындай жайгашкан жери дагы жакшы, Анжан мамлекеттик университетинде, тарых факультетине жанаша жайгашкан. Анан мындай көп аянтты ээлейт да. Анан агай айткандай, ошол күндө эле ар мектептен, окуу жайлардан график бар экен, ушул сабактан кийин окуучулар, студенттер келип көрүп кетишет экен, мындай бош турбайт да, дайым ошондой иштеп турат экен. Ошол камера жасалган, камера жана тергөөчүнүн чучалоосу коюлган, суракка алып аткан кишинин чучалоосу. Мына көргөн адам ошол 37-жылдагы окуяны мындай көрө алат да. Эми мындай өтө баягы 100% эмес, бирок мындай толук кандуу түшүнүк берет. Ошол как раз ошол 37-жылдагы түрмөдөгү эшикти дагы алып келип коюшуп коюптур, чыныгы түрмөнүн эшигин чыгарып келип. Ошондой экспонаттар бар, көргөнбүз. Анан эми музейлер бул эң негизги мындай көркөм каражаттардын бири да, ушу тарыхты көркөм чагылдырып коомчулукка жеткире турганчы, анын мааниси аябай терең. Көп өзүн сыйлаган өнүккөн мамлекеттердин музейлерин көрсөңүз, мындай башкача таасир калтырат. Эми азыр чын эле бизде музей маданияты, музейлерге болгон мамиле, анан эң негизгиси музейге бөлүнгөн каражаттар дагы жетишсиз да. Бирок бул бара-бара ордуна келет. Анан ошол жерде сөзсүз эске алыш керек, сиз жана байкагандай. Тарых бул эми коомдук илим да. Анан коом өсүп өнүккөн сайын өзгөрүп турат. Анан жана ал экспонатта качып бараткан адам анан аркасы жок деп атпайсызбы? Аны кимден качып баратканы белгисиз. Ал аскерлерден качып баратабы, же бир жапайы жаныбарлардан качып баратабы дегеничи. Ушул идеологияда мына ошол коомдук илим болгон үчүн коомдогу идеологиядан көз каранды болуп калат. Мүмкүн ошону кандайдыр бир чоочулоо менен аркасындагы кубалап баратканды кошпой коюшкан болушу мүмкүн да. Ошону тарыхты изилдеп атканда дагы ошондой чоочулоо болуп, идеология аралашса эле тарых бурмаланат да. Ошол себептен биз тарыхыбыз жакшы болобу, жаман болобу, эң негизгиси баягы ачык, айкындуулукту, объективдүүлүктү көрсөтүшүбүз керек. Андай идеологияны аралаштырбайчы. Ошо Совет өкмөтүнүн дагы, советтик идеологиянын дагы эң негизги кемчилиги ошол болгон да. Ошол чектелген рамка, мурдагы жаман, азыркы жакшы дегендейчи. Анан бүгүн дагы ошол тарыхый эстеликтерге болгон мамилелер көп өзгөрбөй атат да. Советтик мезгилде көп тарыхый имараттар бузулган, мурунку тарыхыбызга тиешелүү, мисалы ушул эле Ошто Алымбек Таткан медресеси, Абдырахман Автобашын ак медреселери 19-кылында эң сонун үлгүдөгү архитектуралык эстеликтерди мына 1950-жылдары Сулайман Тодо Бабурдун үйү 1964-жылы бузулган да. Совет өкмөтү ошол эстеликтерден кандайдыр бир өзүнүн саясатына каршы бир белгилерди көргөн да, көрүп анан ошону талкалап салды. Эми экинчи маселе, биз эгемендүү болдук. Ошондой тарых эстеликтерибизди калыбына келтиришибиз керек, мүмкүн жасалма жол менен болсо да. Жасашыбыз керек, кайрадан реставрациялаш керек. Анан экинчи жагы, советтик мезгил дагы биз үчүн тарых. Ал жаманбы, жакшыбы, биз аны өчүрө албайбыз. 74 жыл биз ошол мезгилде жашадык да. Анан ошол бүгүнкү күндө ошол совет мезгилинин катасын кайталап, советтик мезгилдеги эстеликтерди дагы талкалашыбыз керек. Ал да биздин тарых. Мен муну айтып аткан себебим, мына Ошто Алымбек Таткан айылы деген этнографиялык комплекс бар, Жибек Жолу музей, Сулайман Тоо музейинин. Ошол жерде жана Кыргызстандын 40 жылдыгына арналган 74-жылы курулган монумент бар эле. Ошону өткөн жылы талкалап салдык дагы, анын үстүнө жана туу илип койдук. Бул дагы ошол менимче мындай ал совет мезгили жаманбы, жакшыбы, бирок ошол туура тарых эстелик калышы керек да. Ошол себептен
музейлер ошол тарыхыбызды мындай акыйкатта чагылдырып бере турган максатта кетиш керек да кийин. Жана деколонизация десе эле ал тарых таптакыр чейип салуу керек деген түшүнүк таптакыр туура. Ошондой кабыл албашыбыз керек. Ооба, туура. Сиздерге чоң рахмат. Атайын убакыт бөлүп ошол илимий жыйын болуп аткан жерден биздин студияга келип бергениңиздерге ишиңиздерде ийгилик болсун. Мен угармандардын эсине дагы бир жолу сала кетейин. Бүгүн биздин Куугундук курмандыктары подкастында өзбекстандык тарыхчы Катаган курмандыктары музейинин башкы илимий кызматкери тарыхчы Бохром Ирзаев болду. Ошондой эле кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстанов болду. Чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Саламатта болуңуздар.